Саламатсыздарбы достор. Өткөн жумада кыргыз тилинде иштеген жасалма интеллект платформасы iTil деген жасалма интеллект кызматы ишке кирди. Буюрса, бул платформа кыргыз тилин колдонууда, кыргыз тилинде контент жаратууда чоң жардамчы болот деген менин терең ишенимим бар. Достор, мына мен iTil платформасына кирдим. Мына бул жерден iTil деп браузерге жазып киресиздер. Бул жерде 6 функция бар, 6 кызмат бар. Ең биринчиси бул текстти үнгө айландыруу. Сизде кандайдыр бир текст бар болсо, аны ушул жерге салып, үнгө айландырып алсаңыз болот. Экинчиси болсо, бул үндү текстке айландыруу. Сизде кандайдыр бир үн бар болсо, аудио бар болсо, же болбосо сиз бул жерге өзүңүз деле бир текстти окуп, бир сөздөрдү окуп туруп, айтып туруп, аны текстке айландырып алсаңыз болот. Ал эми бул жерде болсо видео котормо кызматы. Кайсы бир видеонун шилтемесин бул жерге койсоңуз, бул кызмат аны дароо кыргыз тилине которуп берет жана субтитрлерин дагы видеого коюп берет кыргызча. Ал эми бул болсо кадимки эле котормо кызматы. Кыргыз тилинен бир канча тилге которуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле тескерисинче бир канча тилден кыргыз тилине которуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бул болсо iTil чат, бул кадимки эле чатбот кызматы. Бул жерге сиз өзүңүздүн суроолоруңузду берип, жоопторуңузду алсаңыз болот. Ал эми бул болсо OCR кызматы. Мында болсо сүрөттөн тексттерди чыгарып алсаңыз болот. Электрондук форматка өткөртүп, айландырып алсаңыз болот. Эми мына ушул функцияларды мен азыр бир-бирден сиздерге көрсөтүп берем, кандай иштейт. Биринчи мына текстти үнгө айландырууга келели. Мына ушундай болуп ачылат. Бул жерге текстибизди коебуз. Тексттин көлөмү 2000 символго чейин болуш керек. Койгон текстибизди биз эркектин үнү менен же болбосо аялдын үнү менен окутуп алабыз. Азыр мен мына бир кыска текст коеюн. Бул бир жаңылыктын тексти экен, 2 абзац. Азыр аялдын үнү менен окутуп көрөлү. Министрлер кабинети көмүрдү автоунаа менен Кыргызстандын аймагынан сыртка ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салууну узартуу жөнүндө токтом кабыл алды. Бул тууралуу Минкабдын сайты кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык Кытай менен чектеш, Эркештам жана Торгарт бекеттери аркылуу гана кара отунду алып чыкса болот. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Мына көрдүңүздөр, мен койгон текст 25 секундтук аудиого айланды. Бул текст 454 символ экен. Негизи 2000 символго чейин койсоңуздар болот. Эми ушул эле текстти эркектин үнү менен дагы окутуп көрөлү. Министрлер кабинети көмүрдү автоунаа менен Кыргызстандын аймагынан сыртка ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салууну узартуу жөнүндө токтом кабыл алды. Мынакей, эркектин үнү менен дагы окутсаңыздар болот. Ал эми даяр болгон аудиону мына бул жерден жүктөп аласыздар. Абдан жөнөкөй, колдонууга бир көргөндө эле, бир караганда эле колдонуп кетсеңиздер болот. iTilдин экинчи кызматы бул үндү текстке айландыруу. Азыр ошону колдонуп көрөлү. Мына бул жерде азыр бизге 2 тандоо бар. Биз аудио файл жүктөсөк болот, же болбосо биз дароо эле ушул жерден үн жаздырсак болот. Биринчи аудио файл жүктөп көрөлү. Менде бир аудио файлдар бар эле. Мына бул жерде 1 мүнөт 24 секундтук аудио файл бар экен. Аудио файлды жүктөдүк. Мына бул жерден транскрипция кылып бер деген функцияны басабыз. Мына көрдүңүздөр, 1 мүнөт 24 секундтук аудиону бул жолу бир 15 секундтун ичинде гана, тез, кыска убакыттын ичинде гана аудиого текстке айландырып берди. Мына көрдүңүздөр. Азыр эми текстти карап турсаңыздар, мен азыр аудиону басам. Канчалык туура айландырды текстке, мына ошону дагы чогуу текшерип коелу. Мынакей. 14 мартта Жогорку Кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоор боюнча коомдук угуп өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматта иш-чараны социалдык саясат боюнча комитети уюштуруп жаткан, ага жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, эксперттер, коомдук уюмдар жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери катыша турганы жазылган. Негизинен текстти таза түшүрдү, бирок пунктуациялык эрежелерде бир топ каталарды кетирип койгон экен. Мына бул жерлерде бир топ чекиттер бар болчу, аларды койбой кеткен. Бирок негизинен эч бир сөздү калтырып кеткен эмес, жана сөздөрдүн айтылышын
туура түшүргөн, жазылышында туура айланткан. Бул абдан керемет. Өтө керемет нерсе чындыгында. Бул текстти бул жерден сиз копия кылып алып алсаңыз болот. Копи деген функцияны басып, же болбосо жөн эле көчүрүп алсаңыз дагы болот. Транскрипция болгон текстти. Азыр экинчи функциясын текшерип көрөлү. Мына бул жерде микрофонду басып туруп эле биз үн жаздырсак болот. Бишкек бул Кыргызстандын борбору, экономикалык жана саясий борбору болуп саналат. Бишкекте 1 миллиондон ашуун эл жашайт. Мен азыр бир кыска эки сүйлөм окудум. Мына бул жерде азыр Бишкек бул Кыргызстандын борбору, экономикалык жана саясий борбору болуп саналат. Бишкекте 1 миллиондон ашуун эл жашайт. Мына сонун кылып менин аудиомду текстке дароо айлантып берди. 15 секундтук аудио экен, дароо текстке айландырып берди. Бул айрыкча контент жаратуучулар, журналисттер үчүн абдан чоң жардамчы. Ал эми үчүнчү кызмат болсо, бул жерде видео котормо деп турат. Бул жерде мына YouTube каналынан башка тилдеги видеонун шилтемесин киргизип, кыргызча которуу баскычын басыңыз деп турат. Азыр мен YouTube'дан бир видео алам. Бул жерде мисалы Nvidia'нын CEO'су, башчысы сүйлөп аткан видео бар экен. 3 мүнөт 15 секундтук видео экен. Бул Bloomberg'тен видеосу экен. Азыр ушуну коюп көрөбүз. Бул эркек киши болгондуктан азыр эркектин үнүн тандайбыз. Мына көрдүңүздөр, азыр биздин видеобуз которулуп атат. Мына достор, биздин видеобуз которулуп бүттү. Азыр чогуу көрөбүз. Мына 3 мүнөт 15 секундтук видео болчу. Кыргызча которулган жана субтитр менен коштолгон видео. Азыр чогуу көрөлү. Улуу Британия алтын ортолукта турат. Чынында, Улуу Британия өзгөчө. Башка кайсы бир региондо бул абалда ал өзгөчө болот. Мен азыр айтып берейин. Улуу Британияда планетанын каалаган жериндеги эң бай ай коомчулуктарынын бири бар. Эң терең ойчулдар, эң мыкты университеттер, Оксфорд, Кембридж, Империал колледжи, керемет стартаптар, деп мен бабе жананы айттым. 11 Labs жана компьютердик илимдеги керемет ойчулдар. Чындыгында, абдан сонун саналиптик биология. Албетте, НКнын ачылышы бул жерде болгон. Керемет. Мына биздин видеобузду кыргызча которуп берди. Тексттерди окууда айрыкча латын ариби менен жазылып калган сөздөрдү окууда бир аз катачылыктар болгондой болуп атат, бирок негизинен жакшы, өтө керемет нерсе. Ушундай видеолорду автоматтык түрдө кыска убакытта которуп берген нерсе бул абдан мыкты, өтө жакшы нерсе. Ал эми бул жерде айтил котормого кирелеми? Мына карап турсаңыздар, бул жерден 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тилден, дүйнөдөгү эң белгилүү 10 тилден кыргыз тилине которсоңуздар болот. Же болбосо мына кыргыз тилинен ошол 10 тилге кайра которсоңуздар болот. Котормонун да эки түрү бар бул жерде. Бул контекст боюнча котормо, мынакей бул жерде көрүп турасыздар. Экинчиси болсо сүйлөм боюнча котормо. Бул дагы өтө жакшы нерсе. Азыр бир текст коюп көрөлү азыр. Мисалы азыр BBC News'тан мен бир текст алайын. BBC News'тан мисалы эмне бул жерде индиялык иликтөөчүлөрдүн тексти бар экен азыр. 1800 символго чейинки тексттерди бир койгондо кое аласыз. Мына мен азыр текст койдум. 1800дөн ашкан жок деп ойлойм. Азыр биз буну кыргыз тилине которолу. Мына көрдүңүздөр, биздин текстибизди азыр өтө кыска эле убакытта дароо которуп койду. Мына эки түрдүү котормону тең даярдап берди. Биринчиси мына контексттик котормо, экинчиси болсо сүйлөм боюнча котормо. Карасаңыздар, өтө мыкты нерсе. Биз бул жерде орус тилинен деп коюп турбуз, бирок бул автоматтык түрдө өзү англис тилин тандады. Негизи бул жерде биз англис тилинен деп коюшубуз керек эле. Тексттерди мына ушундай кылып койсоңуздар болот. Болбосо сиздерде бир документ
тексттер бар болса, мысалы, мына бұл жерден алсаңыздар болады. Мен азыр бір справканы алдым, азыр парламенттен бір мыйзам боюнча справка екен. Ошону азыр жүктөдүм дагы, азыр бул орус тилинде болчу. Которуу дегенде бастым мен. Которуп бизге жүктөп берип койду. Өтө жакшы. Кыскасы текстти дагы салып которсоңуз болот, болбосо бир документ түрүндөгү тексттерди дагы салып которсоңуз болот. Өтө жакшы. Андан кийин бул жерде айтил жардамчы бар, акылдуу жардамчы. айтил жасалма интеллект принцибинде иштеген акылдуу жардамчы катары өзүн өзү өнүктүрүү этабында болгондуктан маалыматты дайым эле так бере албастыгын жана каталарды кетирүүсү мүмкүн дейт. Ошондуктан маалыматтын тактыгын текшерүүңүздү өтүнөбүз деп эскертип коюптур. Негизи бул гана эмес, бардык эле дүйнөлүк деңгээлдеги платформаларда эле OpenAI'дын ChatGPT'си болсун, DeepMind'дын Gemini'си болсун, Google'дын же болбосо CloudAI болобу, Perplexity'би бардык эле негизи ката кетирет. Бүгүнкү күндө 100% так жооп бере алган, фактылары 100% так болгон жасалма интеллект платформасы али чыга элек. Бардыгы ката кетирет. Бирөөнүн ката кетирүү деңгээли жогорураак болсо, бирөөнүкү төмөнүрөөк. Ошондуктан бул табигый көрүнүш, мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Эми биз азыр сүйлөшүп көрөлү. Саламатсызбы дегенибиз эми түшүнүктүү го. Сиз кимсиз деп көрөлүчү. Мен мамтил тарабынан даярдалган чоң тил модели айтилмин деп атат. Мага азыр кызык болуп аткан нерсе, бул программа, бул чатбот кайсы мезгилге чейинки маалыматтар менен окутулду. Мага азыр ошол кызык болуп атат. Анткени кайсы гана платформа болбосун, ал бир канча мезгилге чейинки маалыматтарга окутулат, маалыматтар менен үйрөтүлөт. Мен азыр өзүнөн сурап көрөйүн азыр. Сен кайсы мезгилге чейинки маалыматтар менен үйрөтүлгөнсүң? Кайсы мезгилге, кайсы датага чейинки деп тагыраак суроо берейинчи. Үйрөтүлгөнсүң деп сурадым азыр. Эмне деп жооп берет көрөбүз. Мен 2023 жылдын сентябрына чейинки маалыматтар менен үйрөтүлгөм деп атат. Ал эми андан кийинки окуялар жөнүндө маалыматым жок. Ошондуктан акыркы окуялар тууралуу сурасаңыз, мен так маалымат бере албашым мүмкүн деп атат. 2023 жылдын сентябрына чейинки маалыматтар менен үйрөтүлүптүр. Бул деле жакшы. Бул анткени маалыматтар өтө деле эски эмес. Бул 1,5 жыл мурдагы эле маалыматтар экен. 2 жылга жакынкы мезгилдеги. Бул жакшы. Анткени бул бүгүнкү, мисалы 2025 жылдагы болуп аткан окуялар боюнча кабары жок. Аларды сурасак билбей калышы мүмкүн. Мисалы азыр Кыргызстандын президенти ким деп сурап көрөлү. Билет экен, жооп берди. 2021 жылдын январында президент болуп шайланган. Учурда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров деп жооп берди. Быйыл Трамп экинчи жолу качан президент болду деп сурап көрөлүчү. Мына көрдүңүздөрбү? Дональд Трамп 2017 жылдын 20 январында биринчи жолу АКШнын президенти болуп шайланган дейт. Ал экинчи рет президент болгон эмес дейт. 2020 жылдагы шайлоодо ал жеңилди дейт. Туура 20 жылдагы шайлоодо ал жеңилип калган. Бирок ал былтыркы шайлоодо жеңип, быйыл жыл башынан бери, январдан бери президент болуп отурат. Ал боюнча мында маалымат жок экен. Бирок 1,5 жыл мурдагы маалыматтар деле өтө жакшы. Андан кийин бул жерде сүрөттөн текст таануу деген дагы кызмат бар. Бул жерде сиз каалаган сүрөтүңүздү коюп туруп, андагы тексттерди электрондук форматка айландырып алсаңыз болот. Бул дагы кээ бир учурларда өтө керектүү кызмат болот. Мына достор, сиздер айтил деген жасалма интеллект платформасы кантип иштейт, анын кандай мүмкүнчүлүктөрү, функциялары, кызматтары бар экендигин көрдүңүздөр.